Сиз 75 жашка чыкканда эмне кылат элеңиз? Көпчүлүк сакалын жайкалтып, балдарынын төрүндө ысык чай ичип отурат деп жооп берет. Бирок биздин каарман улгайган жашына карабастан жашоого даттанба, алида болсо троллейбус айдап элдин кызматында. Я уже работаю 40. Мен 1971 бери троллейбус айдап иштейм. Эч нерсеге капаланбайм. Ден соолугум жакшы, ошол үчүн иштеп жүрөм да. Жетекчилериме ыраазычылык билдирем. Николай Аксакал 40 жылдан ашык Бишкек троллейбус башкармалыгында иштейт. Өз милдетин так аткарат. Жумуш күнү таңкы саат 4төн башталат. Муну менен катар 3 баланы татыктуу тарбиялап өстүргөн. Биринчи сменада жумушка чыкканда таңкы саат 4тө жумушка чыгам. Атайын унаада алып кетишет. Балдары атасынын жаш курак өтүп калгандыгына байланыштуу эс алууга кетүүсүн каалашат. Бирок Аксакал ага көнбөй, татыктуу эмгектенип, колуна 13 000 сомдон айлык алып турат. Самый троллейбус. Эң окуяга бай троллейбустук парк десем болот. Көпчүлүгү Россияга кетип калышты. Мен кеткен жокмун. Жумушумду жакшы көрөм. Ар бир ишти чын жүрөктөн аткарыш керек. Айлык жаман дебейм, жакшы. Кудайга шүгүр десек болот. Мен көбүнчө шаардагы тыгындан чарчап калам. Ар дайым аракетте болгонду жакшы көрөм. Үйдө отуруп калганда өзүмдү башкача сезем. Каармановдун ден соолугу мыкты. Жумуштагы ар кандай акыбалдарга сабырдуулук менен мамиле кылат. Балким өз ишине болгон сүйүүсү, сабырдуулугу анын ушул мезгилге чейин айдоочу болуп иштегенге жол ачкандыр дешет айрым кесиптештери. Кайрат Кенжебаев, Тынчтык Көлбаев, New TV.